Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар. Түз эфирде жандуу классика. Биз бүгүн Абдылас Малдыбаев атындагы Улуттук академиялык опера жана балет театрынын бүгүнкүсү жана эртеңкиси жөнүндө маек кылсакпы деп турабыз. Анықтан урматтуу көрөрмандар, мына ушул тема боюнча кызыккан суроолоруңуздар болсо бизге берсеңиздер болот. Биздин студиябыздын номери 64 00 62 65 42 04. Анда мен мына ушул тема боюнча студиябызга келген конокторду тааныштырып өтөйүн. Абдылас Малдыбаев атындагы Улуттук академиялык опера жана балет театрынын башкы директору Болот Салбарович Осмонов. Куш келипсиз. Ошондой эле ушул театрдын солисти, кыргыз эл артисти Керим Орузбаев. Театрдын башкы хармейстери Карагул Тиленчиев. Ошондой эле театрдын башкы дирижеру Нурмат Полотов. Жана мына ушул театрдын жаш солисти Тилек Найманбаев. Куш келипсиздер, урматтуу меймандар. Мына бүгүн ушул биздин маданият студиясы иш баштап жатканда мына жакынкы эле күндөр болуп жатат. Буюрса мына элибиздин маданиятын өстүрүүдө бул канал сиздер менен чогуу далай жолугушууларды өткөрүп көптөгөн иштерди алып барат деген үмүттөмүн. Мына биздин студиябызга болгон мындай каалооңузду айтып койсоңуз. Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өмүр алысага чоң рахмат бизди ушу передачага чакырган үчүн. Быйылкы жыл абдан өзгөчө жыл болуп атат да бизде маданият ишмерлери үчүн. Анткени быйылкы жыл биздин президентибиз мына тарых жана маданият жылы деп атады. Ошол үчүн биз абдан үмүттөнүп атабыз, жакшы жаңылыктар болобу деп. Абдан чоң жаңылык болду ушу маданият каналы, маданият тарых жана тил деген канал ачылып атканы. Баягыда ошо ачылыш аземине биз да катышып аябай кубанып отурдук. Бул жерде премьер-министрибиз да келип ушул жерде. Силердин каалоолоруңуз эми көбүрөөк ушу чыгарма жөнүндө бизге ушу жетпей жатышты, жетпей жатты эле ушундай каналдар. Анткени ушул канал менен биз өзүбүздүн жакшы жамандарыбызды айтып, көйгөйлөрүбүздү айтып, жаңылыктар кандай жаңылыктар болуп атат, бизде ошонун баарын теңгилиги жеткириш керек. Театрыбыз эмне менен жашап атат, кандай жашап атат, кандай спектакльдер болуп атат деп. Ушундай телеканал бизге жетишпей жатты эле, абдан жакшы болду ушундай ачылып атканда. Рахмат, Болот Салбарович. Анда мына ушул тема боюнча биз маекти баштаардан мурун ушул биздин театрыбыздын өткөнү, азыркы учуру жөнүндө бир кыскача ролигибиз бар эле, ошону көрүп алып туруп анан маегибизди баштасак.
Мына ушундай инсандарыбыз учурунда ушул театрыбызды түптөп калыптандырып, анан эл аралык деңгээлге чейин жеткирген эле улуттук ушундай бир театрыбыз, академиялык театрыбыз ушинтип калыптанып акырында анан азыркы мезгилге чейин жетип отурат. Тилекке каршы замандын өзгөрүшү менен баягы кашыктап чогулткан баалуулуктарыбыз акырындап жоголуп, бирок кийинчерээк мына бир кандай финалга жеткендигин өзүбүз деле жакшы билебиз. Мына ушундай кыйын учурда Болот Салбарович, сиз кайрадан мына театрды жетектеп келдиңиз. Албетте бул театрды азыр оңдош үчүн, өзүнүн ошол мурунку калыбына жеткириш үчүн албетте каражат керек. Кургак сөз менен элди ишендире албайбыз. Анын үстүнө бул жамаат, өзүңүздөр билгендей, чыгармачыл жамаат, амбициялары ушунчалык чоң. Мына ушундай татаал жамаат менен иштеш андан дагы оор нерсе. Бирок сиз баягы бул бияка жетекчиликке келип жатып, ушунчалык оор жоопкерчиликтүү жумуш экенин билип келдиңиз. Алдыда канчалык кыйынчылыктар турганын дагы жакшы билесиз. Ошого карабай мына сиз жетекчи болуп келдиңиз да. Ошого карата сиздин оюңузду уксак дейм, баягы кандай багытта иш алып барайын деп келдиңиз, канчалык деңгээлде иштер жүрүп атат дегендей да суроолорубуз. Мына азыр кинохрониканы көрүп атып, мына кандай инсандар иштеди эле. Калымолду Басанов, Леса Жумахматов бол солисттерибиз болот. Жылкыевди көрдүк, барты Мухтаров, Хусейн ким гана жок бүт барты. Кээде ошол мезгилди эстеп кетебиз. Мына Керимди ошону билип калды. Баарыбыз тең билип калдык. Ошол маалда бизде эки вызов деген болчу эле. Эртеме иштеп, кечинде иштечү элек. Биринчи күнүнөн, экинчи күнүнөн баштап күнүгө спектакльдер жүрүп атчу эле. Эми азыр деңгээл башкача болуп калды, акыбал башкача болуп калды. Бирок эң кыйын болгон эме деңгээл маал өтүп калды го деп ойлойм да. Азыр уже оңолуп баратабыз, өйдөгүбүздө көтөрүлгөндөй болуп атабыз. Анткени жаңы мына жаш балдар келип атышат, кыздар келип атышат, балетке дагы, операга дагы. Биздин, мен дайыма эле айтып кетем, биздин кыргыз элибиз абдан таланттарга бай эл. Ошон үчүн мынакей буюрса ошол таланттарды анчамча эле көкөлөп көтөрүшүбүз керек да. Анчамча багып жолуна болуп койсок, алар өздөрү өсүп кетет эле да. Так мына мен былтыр июнь айында буюрса 1 жыл болот келгениме. Ошондо эле биздин урматтуу премьер-министрге кайрылып, ал киши театрга келип көрүп баарын тең үстүнөн астына чейин, подвалга чейин кирип, биздин мастерскойлорубуздун баарын көрүп, акыбалын баарын көрүп, бизге 9 миллион сом берген. Биз анчамча ремонт кылып алдык, анчамча жетти ошо. Эң срочный жасаганга отоплениясын жана жылуу бере турган жагын жасадык. Аны 56-жылдан бери жасалып атыр, ошол приточный камерада коет экен. Аны араң чыгарышты, рабочийлер иштеп атышып, баары тең дат басып иштебей калыптыр. Световое оборудование дагы 3 миллиондон ашык сомго алдырдык. Аны азыр бүтүп атышат, монтировкасы бүтүп атышат. Жаңы балеттин линолеум алып келдик. Бизге Люксембургтан 1 миллион сомго алдык аяктан дагы. Театрда кандай азыр кесте коюлганбы ушул? Коюлду. Мына жакында эле 19-мартта Лебединое озеро болду. Ошондо биринчи жолу салынды. Чоң театрдан солисттер бийлешип айтышты. Абдан жакшы линолеум экен, абдан жакшы эметишти, баа беришти. Кээ бир биздин текшерүүчүлөр келип театрдан өтүшпө. Эмне Люксембургтан алыш керекпи? Бизде Кыргызстандан эле албайсыңар ушундай деп түшүнбөй айтышат. Бул кухонный линолеум эмес да. Андан тышкары 4-этаж 5 жылдан бери ремонттолуп жатты эле. Бүт баары тең урап, туалеттери, ванна, душевойлор иштебей, анын баарын тең ремонттоп, баарын ордуна келтирдик. Азыр балетибиз да жырап калышты, бүт баары тең. Жумуш көп аябай, толтура, күнүгө проблемалар толтура, анын баарын тең чечип отурабыз. Буюрса бирок кубанткан бир нерсе бар. Бүт театрдын жааматы мындай абдан көңүлдөнүп иштеп атышат да. Операдагы, балеттагы спектакльдерибиз мына былтырга караганда 3 эсе, 4 эсе көбөйүп кетиптир.
акча каражатын айтпай эле койгон кача экен, анан секрет боло берсин. Бирок бухгалтериям айтып атышат, былтырга караганда 4 эсе көбөйүптүр. Буюрса, анан кийин жаңы спектакльдерди коюп атабыз. Мына былтыр келгенде эле мен ойлодум, ошо кайсы жаңы спектакль койсок деп спонсорлорду таап, анан кийин эң мындай кассовый классикалык спектакль деп жана Лебединый озеро Аккуу балетти койдук. Аны 6,5 ай койдук го. Жаңы костюмдөр, жаңы декорация бүт бара жап-жаңы. 2 миллиондон ашык акча кетти ошо. Биздин өзүбүздүн каражатта өкмөттөн бир тыйын алган жокпуз. Аны мына 4 спектакльден кийин ошол 2 миллион кайра акталып калат экен. Буюрса. Ошондой спектакльдерди кайра эметсек. Анан мына жакында буюрса Князь Игорьди койгон жатабыз. Болот Межилкыевдин туулган күнүнө арнап. Анан май айында чоң абдан фестивалыбыз болот, балет фестивалы. Биби Сарыбешевдин 90 жылдыгына арналган ошо 4-чү эл аралык балеттик фестиваль болот. Айргеде 4-5 мамлекеттен келишет солисттер. Бир жума болот. 3 спектакль, чоң гала концерт болот. Андан тышкары быйыл Абдулас Малдыбаевдин 110 жылдыгы. Аны да күсүндө биз өзүбүз театрдын аракети менен күчү менен өткөрөбүз деп атабыз. Аны да ойлоштурабыз, кандай өткөрөбүздү. Мүмкүн балетный оперный фестиваль кылып өткөрөбүзбү. Мына Казакстан туугандарыбыз, казак туугандарыбыз чакырып, чоңураак кылып кеңейтебизби деп. Андан тышкары мына Кайыркөл эжекебиздин 80 жылдыгы, аны да өткөрүшүбүз керек. Пландарыбыз көп чыгып, анан кийин мына тарых маданият жылы деп атышпайбы, анан кийин ошого да арнап буюрса баягы эле көркөм кеңеш бизге театрга келип кээ бир спектакльдерди угуп, мындай ар кандай ойлор болуп атат, эмне кылабыз деп биз да өзүбүздүн көркөм ойлорубузду айттык. Ай чүрөктөн операбызды көптөн бери көп жыл болуп калды. Ошону кайра жаңыртып койсок деп атабыз да. Жап-жаңы декорация, жаңы костюмдөр кылып, бүт баарын тең. Жаңы режиссурасын коюп, анткени бул уже эскирип калды. Музыкасы жакшы. Азыр эми ушул боюнча дагы сөздөрдү улантабыз. Мен сөздү уласам деп турам да, мына биздин театрдын башкы дирижеру Нурмат Болотов да студиябызда отурат. Эми театр музыкалык болгондуктан негизги баягы эки тишкин бир жылбын баары мына сизде, рычактын баары. Мына ушул театр баягы мына өзүңүздөр көрбөдүңүздөрбү, тиги союздук мезгилде канчалык репертуар ушунчалык бай эле, мүмкүнчүлүктөр дагы бар эле. Ошол мүмкүнчүлүктөргө жараша репертуар жаралат да. Ошол репертуар жөнүндө биздин мүмкүнчүлүктөр, театрдын аткаруу чеберчиликтери жөнүндө мына өзүңүз токтолуп айтып өтсөңүз. Рахмат. Эми мурунку театрдын коллективи кенен болчу. Оркестр, хор, балет, өзүңөр билесиңер азыр. Кыйынчылык мал болуп атат. Анан ошого карабай да иштеп атабыз. Азыр мына директорубуз айтып кетти, Князь Игорь деген чыгарманы. Ал бүткүл ушу театрдын жамаатына чоң эме да. Жоопкерчилик. Дегенде оркестр үчүн эми мындай айткандай татаал опера да чыгарма. Бүт баарыбызга ар бир цехке жумуш көп. Хор, мындайча айтканда хоровой спектакль деп койсо болот. Солисттер, балет үчүн да бир чоң Половецкий бий деген бар, бир картина. Анан эмне десек, жумуш көп театрда. Иштеп атабыз. Азыркы күндө бул репертуарыңарга кандай дагы репертуар мындай мүмкүнчүлүккө жараша кандай репертуарда мындай спектакльдерди дагы жаратсаңар деп ойлоп келечек планыңар кандай барбы ошондо? Ушу пландарда ушуга эме жана тарых жыл, маданият жыл деп айтылып атпайбы? Ошол Ажал ордуна деген спектакльде ошондо бир карап чыгып жаңы спектакльди койгонго ой бар да. Үркүн 100 жылдыгы ошо эки дата болуп атат. Анан балет жагынан да бир ойлор бар. Ошо азыр жаңы көркөм
көркөм жетекчи балетке келди. Ошо Ромео Джульетта деп атат, ошондой ойлор бар. Ошо дүйнөлүк музыка, дүйнөлүк репертуар аябай кенен. Эми бул чында дүйнөлүк академиялык искусство болуп атпайбы? Бул академиялык искусство, улуу искусствого карай биринчи таанышуу жолу, ана ушул багытта өзүнүн чеберчилигин сынай турган ушул жалгыз биздин опера балет театрыда. Анан бул дүйнөлүк искусствону да айтып атасыз, мына князь Игорь. Бирок бул кыргыз улуттук опералар бул биздин эле театрда коюлбаса башка жерде коюлбайт. Мен билишимче Давлетовдун Курманбек операсы акыркы жолу коюлуп, ошондон кийин опера коюлган жок. Мына ушул багытта дагы иштер жүрүп атабы улуттук операларды мындай кайрадан жаңы опералардан коюшка? Мүмкүн болсо мен буга жооп берейин. Курманбек операсы көп жылдан бери жүрбөй алган. Аны азыр кайрадан баштап коюш керек, анткени декорациялар жок, сакталбаптыр. Костюмдер да бартын эскирип бүтүптүр, алардын бартын жаңыртып жасашыбыз керек. Анан кийин мен композиторлор менен көп жолугам. Жолугуп алар менен сүйлөшүп айтам аларга. Жазып бергилечи бизге жакшы опера, жакшы балет, улуттук. Композиторлор өзүңөрдү ойлобой, кантип эл көрсөтөт. Ошо музыкаларды ойлоп бизге элге жаккандай жазып бергилечи. Акча каражатын азыр Кудайга шүкүр маданият маалымат биздин министрлигибиз аларда бөлүп атышат акчаны жаңы ушундай билерге, постановкаларга. Биз да мендер спонсорлор табат эле. Жакында эле Бакыт Алишеров келип кетти. Аны менен сүйлөштүм. Башка композиторлор менен балдар үчүн эң биринчи негизги бизге балдар үчүн керек. Улуттук опера, улуттук балеттер керек. Анткени бүгүнкү күндө бизде 3 эле 2 балет, 1 опера бар балдар үчүн. Балдар үчүн жазып бергилечи, жомокторубуз толуп турат. Арасында ошондой темалар көп да. Саясатка кирбей, ушундай бир жакшы темаларды алсаңар, анткени мына ошол эле Чолпон деген балет. Бул миңдеген жыл жүрө берет, жүздөгөн жылдар. Кандай политика болбосун, кандай саясат болбосун. Ошол саясатка эметип бирде мен жасап койсок, анан кийин башка бирден болуп, анан кийин жүрбөй калып тиги ошол эле совет маалында жүрүп аткан спектакльдерди азыр кое албай калдык. Анткени Ленин жөнүндө, совет өкмөтү жөнүндө тигүү деп. Ошол үчүн композиторлорго дагы бир жолу кайрылгым келет. Жазгыла. Биз даярбыз койгонго. Элге керек бул абдан. Сөзүңүзгө аралжыда мына мен кечээ эле ушул бир иш-чарада болуп, ошол Сатылган Осмоновдун Баласагын операсы учурунда жазылып, мына бул жерде баягы биздин министрликке да кулак кагыш кылып айтып кетсем да, жакшынакай опера жаралган экен, бирок эмнегедир ошол ишке ашпай ошо менен калып калыптыр. Мына быйыл Баласагындын 1000 жылдыгы дагы болгон турат. Ошондой эле ал кишинин Үркүн операсы дагы уже даяр болуп калган экен. Мына ушул мындан да багы композиторлор менен тыгыз иштесеңер дейм да. Мында айтып берейин. Баласагын деген операны Сатылган аксакалыбыз 10 жыл мурун ушундай алып келген биринчи жолу. Ошондон бери эле коебуз деп келатат. Баягы атайын биз өзүбүздүн көркөм кеңеш эмес, министрликтин көркөм кеңешине алып келишип, алар угушуп бүт баарынтең. Музыкасы жагынан мындай чоң проблема жок. Оркестровкасы жазса болот, бүт баарын жазса болот. Либреттосы жагынан ошо көркөм кеңештин бүт баары тең айтышты, либреттосы начар, таптакыр. Баласагын жөнүндө, ошол кишинин ролу жөнүндө, ошол операда эчтеке жок. Ошол либреттосын окуп көрсөң өзүң, Баласагын жөнүндө анча-мынча эле жазылган. Либреттосунда кемчиликтер бар. Абдан чоң кемчилик, ошон үчүн эгерде либреттосын кайра иштеп чыкса, ошондо аны койсо болот. Бизге кээде ушундай болуп калышыдан мурун ушул балача опера же балача балетти коюш керек, мына кесерге акча берилип койгула дейт. Аны биз эң биринчи ошо репертуарда калабы же калбайбы деп ойлошубуз керек да. Эгерде ошол биз койгон опера калып ошодон жашап кетсе, андан ары элге жагып, ошо максатыбыз ошол. Анан кийин макул койдук, канча миллион сом кетти, 1-2 жолу көрсөттүк, анан кийин ошону эл көрбөй калат. Кереги жок тандайлар. Бекерден бекер эле ошо каражатыбызды коротуп. Бул биринчи. Экинчи маселе болсо, мындай жаңы операларды эң биринчи башталганда бир конкурс жарылыш керек да. Конкурста ошо композиторлор либреттист менен кошулуп, алар ошо конкурска катышкандан кийин комиссия арасынан тандайт.
эң жакшысы кайсы экен деп, аны ошо тандаган операны анан кийин уже бизге сунушташ керек да. А бул жерде конкурс болбой, эчтеке болбой эле мына койгула жасагыла дегенде биз коюп беребиз. Бизге берсе. Художниктерибиз декорация жасайт, костюмдөрдү тигет, тигип барып, 1-2 жолу көрөт да бүттү. Анан эч ким кереги жок болуп калат. Анан бизден сурайт, ай, мынча акча бердик. Канаки, эл барбай койду, эч ким барбай койду. Негизи ушул иште алдыга мындай аракет кылып, чогуу министрлик менен иш алып барып туруп, чогуу алдыга жылдырыш керек го дейм. Аны иштеп атабыз, анын үстүнө иштеп атабыз, министрлик менен кошо иштеп атабыз. Алар да түшүнүп атат анын баарын. Эми дагы бул жөнүндө дагы токтолуп көчөтүн жүрүшүндө айтабыз. Керим агайга суроо берсем деп атам да, ушул мына Керим агай бизде тасыккан кыргыз эл артисти, жаштардын көптөгөн жаштардын насаачысы да болуп калдыңыз. Бизде ушул театрда улуу муун менен кичүү муундун ортосунда мындай бир келишпестиктер ар дайым болуп келген. Анан бул азыркы кезде кандай деп ойлоп атасыз? Бизде кандай жаштар толукталып жатабы? Кандай чыгармачылык деңгээлибиз дегендей суроо. Рахмат, эң туура суроо бердиңиз. Азыркы кезде биздин театрда негизги көңүл жалаң ушу жаштарга бөлүнүп атат да. Мына азыр эле Болосолов биздин башкы дирижерибиз айтып кетпеди, князь Игорь деп. Ошол князь Игорьди ишенип жалаң жаштарга берип атабыз. Кудай буюрса. Бир кезде улуулардан жол бошочу маселе дегендей да. Мен ырдап жүргөндө улуулардан бошолчу эмес. Бир 3-4 премьерадан кийин анан барып Болосолов. Азыр биринчи очередчиларга берип атабыз, ушуларга абдан ишенебиз. Кудай буюрса таланттуу жаштар көп, ондоп саналат. Кудай буюрса чыгып келатышат. Мына тилектел алсак, азыр бул жакында Липецкиде международный конкурс, вокалисттердин международный конкурсу болот. Ошого кетип атат. Бул биякта отуруп эле уже экинчи турга өтүптүр интернет менен. Азыр заманбап учур ушундай болуп калды. Ошону куттуктайм. Рахмат. Анан азыр айтылып кетпеди, мына Үркүнүн 100 жылдыгы, Абдулас Малдыбаевдин 110 жылдыгы болуп. Эми Абдулас Малдыбаев бул кыргыз классиканын түзүүчүлөрүнүн бири да, туурабы? Ооба. Ал киши ошол 110 жылдык аны өзүбүздүн театрдын аты да ошол кишиден аны өткөрбөсөк болбойт юбилейин. Ошон үчүн мына бул театрдын жетекчилери менен кеңешип ушу 110 жылдык туптуура айтып кетти Болосолов, ушу Ай чүрөк операсы 39 жылы коюлуптур. Ошондон бери бир дагы кийин ошо ойдан, ошо жаңыланган эмес. Режиссурасы дагы кийин Урал Сарбаевич бир жолу кичине коюп кеткен. Андан кийин эми баштан аягына чейин обновлять этип бүт баарын. Аябай зрелищный кылып койсокпу деп атабыз да. Абдан керек. Анан Үркүнүн 100 жылды болсо турат. Ажал ордунда именно ошо Үркүн жөнүндө болгон драмалык операда бунун биринчи мэр Исаевич Жакынбаев коюп кеткен. Мындан бир 20-30 жыл мурун. Ошондо мен дагы башкы ролду ойноп калгам Искендердин. Андан кийин Эркинбаева коюп, такыр эле мындай бузулуп калган да, үстүртөн. Режиссурасы бузулуп калган. Ошонун баарын эске алып, мына жаштар дегенде биздин башкы дирижерибиз да жаш, жакшылап азыр алып келатат театрды Кудай буюрса. Ошол экөөнү чыгарып алсак быйыл абдан чоң жетишкендик болот эле. Бул князь Игорь бул оңой опера эмес. Бул аябай бизде убагында баягы студияда консерваторияда окуп жүргөндө хорго катышып калганбыз. Хор аябай огромный, мына башкы хормейстерибиз Карагул Тиленчиев эле уктабай отуруп туруш керек азыр деле. Бул эмне деген хор керек буга? Ошон үчүн баарыбыз жапа-тырмак киришип, Кудай буюрса чыгаралы деп турабыз. Абдан жакшы экен. Мына хор жөнүндө сөз болуп калды. Карагул мырза, мына ушул хор жанры жөнүндө айтып келгенде бул абдан татаал жанр эмеспи? Театр хору башка, мисалы үчүн концерттик камералык хордон дагы айырмасы абдан чоң. Мына ушул жөнүндө бир өзгөчөлүк жөнүндө биринчи көрүүчүлөргө түшүндүрмө кылып айтып кетсеңизчи. Бул театрдын хору кандай, эмне айырмачылыгы бар?
Опера хору бул өзгөчө башка академический хорлордон, камерный хорлордон, капеллалардан өзүнчө бир өзгөчөлүнүп турат да. Анткени бул жерден өзүнүн сценада болгон жүрүш турушу, бул жерде действие болот, бир событие болот дегенде, ошо аткаруучулугу менен дагы айырмаланып турат. Биринчиден, экинчиден биз репертуар тандаганга тандай албайбыз. Анткени өзүңөр каалаган репертуарды тандайбыз. Анткени опера коюлса биз деген ошонун тесситурасын башка коллективдер өзлөрүнүн күчүнө жараша, тесситурасына жараша, өзүнүн коллективинин мүмкүнчүлүгүнө жараша коюлат. А биз анда мүмкүнчүлүгүбүздү издей албайбыз. Коюлган спектаклдин баарын биз аткарышыбыз керек. Мисалы үчүн князь Игорьду кой десе. Князь Игорьду десек азыр деген башынан аягына 4 тактыда тең хор бар. Баарында хор. Ал жерде баярлардын дагы, аскерлердин дагы, элдин да ролун аткарып атат. Чоң хорлор бар. Тесситурасы абдан жогорку, технический жагынан дагы, бардык жагынан абдан кыйын хорлор бар. Аны биз деген жок, мол сценасын аткара албайбыз. Муну кое берип коелу дей албайбыз. Ошондуктан биздин хордун өзгөчөлүгү ушунда. Бул чоң өзгөчөлүгү да. Театр ошол хордун чеберчилигин өстүрүү боюнча дагы кандай иштерди биз кекеле опера ичиндеги хорлорду карабастан биз өзүбүздүн хордун деңгээли жогорулаш үчүн башка чыгармаларга да, жанрларга да кайрылып турушубуз керек да. Башка дүйнөлүк композиторлордун акапелла чыгармаларынан, коштоос хорлорунан башка чоң хор чыгармаларын биз кайталап өз концерттерге коюп турушубуз керек. Мына биздин республикада болгон чоң иш-чараларды, мамлекеттик деңгээлиндеги иш-чараларда дайыма биздин хорлор катышып турат. Мына былтыр эле сөзүм куру болбосун, бул жакындык эле болгон бир чыгармачылык биздин жетишкенибизди айтып койсом болот. Былтыр Карл Орфтун Кармина Бурана кантатасын, бул өзү постоянно сценический кантата, биз концертный вариант менен, 2 вариант менен коюлуп жүрөт бул дүйнөдө. Биз концертный вариантын койдук. Бул чоң башынан аягына чейин биринчи жолу ушу Кыргызстанда биринчи жолу аткарылды. Менимче эгемендүүлүк болгондон бери биринчи жолу ушундай чоң хор ошолдо болсо. Бул жерде бүт мен ушу аракет кылдым Кыргызстанда болгон хор коллективтерин чогултканга. Бул жерден улуттук консерваториядан азыр университет болуп калды. Искусство жана маданият университетинин студенттери, Кыргыз-Түрк Манас университетинин консерваториясынын азыр көркөм өнөр факультети болуп калды. Ошолордун хору, Күрөнкеев училищасынын, музыкалык училищасынын хору болуп, ушунто 300-гө жакын киши чогулуп, ошол былтыр эл алдына алып чыктык. Менин оюмча бул жаман эмес болду болуш керек. Бул мындай чыгармалар коллективдин өзүнүн чыгармачылык жанагы өзүнүн деңгээлин бир ступеньге жогору болуп турат да. Анткени бул ар бир коллектив дайыма бир чоңураак нерсеге жетишип турбаса, бир орунда эч качан коллектив турбайт. Же артка кетет, же алдыга кетиш керек. Ошон үчүн коллективди дайыма чыгармачылык жогорку деңгээлде кармап туруш үчүн бир нерсе коюп туруш керек. Биздин да мына операны ала турган болсок, ушундай дайыма спектакльдер коюлуп турса, уже бүт коллектив биздики кекеле операдан түзүлбөйт. Опера спектакль болгондо балетте катышат, аякта солист, оркестр, хор, миманстар, канча синтетический искусство бул көп коллективден чогулат. Ошонун баары келип бир чыгарма жасайт. Ошондо бул жерде деген театр өзү интригадан турат эмеспи? Кекеле билиңиз, баардык дүйнө түшүндөгү. Бул жерде интрига баягы экинчи план, командалык дух, чыгармачылык маанай. Мына ушул жерде амбиция болуш керек, албетте. Ал
чыгармачылык болуп турганда интригага орун деле калбай болуш керек да. Ошондуктан биринчиден дагы коллективдин дагы чыгармачылык деңгээлі өйдө болуп турат. Дайым эле бир спектакль, дайым эле бир балет боло бергенде эл да келбей калат. Жаңыланып турса, репертуар жаңыланып турса, көрүүчүбүз дагы көп келет. Ошондо чыгармачылык дагы өйдө деңгээлге Князь Игордун коюлушу дагы ушул силердин хор жамаатыңар үчүн дагы өзүнчө бир жардам болот. Жакшы экен. Эми ушул хор менен айтып келип азыр бир сиздердин сөзүңүздөн кийин бир хордук чыгарма угуп алып туруп андан кийин анан көрсөтүүбүздү уласак. Мына ушундай жакшынакай чыгармадан кийин өзүбүздүн көрсөтүүбүздү уласак, мына азыр эле көргөндөй биздин хор коллективинин аткаруусунда бир жакшы чыгарма уктук. Мына ушул хор артисти болуш үчүн, мына деги эле ушул опера балет театрында иштеш үчүн да көптөгөн жолдордон өтүш керек, этаптардан, баскычтардан өтүш керек.
кеминде 7-8 жыл окуш керек солист болуш үчүн, хор артисти болуш үчүн, балет артисти же болбосо музыкант болуш үчүн бала кезинен баштап окуш керек да. 16 жыл. Мына ушинтип ушул баскычтардан жүрүп отуруп анан сиздердин театрга келет да. Бирок келгенге жараша учурга мына азыркы жаштар кандай тартылып жатат болду экен дейм да. Ушул мына кыйынчылыктарды көрүп атат азыркы учурда. Арзыбаган айлык дегендей. Бирок ошого карабастан мына биздин жаштар ушул театрга келип, мына ушундай жеңиштерге жетишип атат. Мына буюрса кайсы ошондон баштасак деп атам. Эмне болгон конкурс кайда баргантасың? Бул Россия Федерациясынын Липецк шаарында өтчү Обухов атындагы СССРдин эл артисти Обухов атындагы эл аралык конкурска аттанып жатам буюрса. Ошол андан кийин жаштар жөнүндө айтып кеттиңиз. Сиз айткандай чындыгында кыйын учур. Айлык маян аз, бирок ошондой болсо дагы колдон келишинче мүмкүн болушунча жанагы классика, музыка бул жана жан дүйнөгө батып калган нерсе үчүн биздин опера театрдан кете албай ушул жерде иштеп, ошол жана башында көрсөткөн улуу муундар басып өткөн жолду, биякта биздин кийинки урматтуу агайларыбыз отурат, ушулар басып өткөн жолду да биз дагы бир аз болсо да улайлы деп колдон келишинче аракет кылып келатабыз. Жанагы аз-аздан барып көп болот дегенде биздин дагы бир аз салымыбыз менен ушул биздин театрлардын локомотиви болгон ушу опера балет театрынын жумушу бир аз алдыга жылсын деген максат менен жакшы эмгектенип келатабыз. Андан кийин бул ошол конкурска барыш үчүн бир аз финансылык жактардан кыйынчылыктар болду. Анан бизде Болот Салбарович мына жакшы жардам көрсөтүп, ушу жаштар өссүн, жаштарга бир аз жол көрсөтөлү деп финансылык жактардан жардам берип колдоп келатат. Ошол анан эми жаштар биз колдон келген аракетибизди кылып келатабыз. Болот Салбарович, мына ушул жана айтып өтпөдүк, ушундай жаштар иштейм деп турган жаштарды учурунда колдоп турсак абдан жакшы болот эле. Мына быйыл маданият жылы деп атабыз да. Ушундай арзыбаган айлыкка карабай жаштар келип атат да. Ушул айлык маселесин көтөрсө канчалык деңгээлде көтөрө алса болот? Мен жүрөгүм ооруткан ошо эң бир чоң маселе ушул да, айлык маселеси. Бирок мен бир эки сөз айтып кетейин, тилек айтып кетпеди, азыр конкурска баратат. Андан тышкары мынакей бүгүн эле эки биздин балеттин солистибиз, алардын да акча каражатын жардам бердим. Билет сатып бердик аларга да. Алар апрель айында Пермь шаарында барышат. Арабеск деген эл аралык балеттик конкурска катышканы барышат. Эми айлык жөнүндө айтсам, биз айтатпайбыз, биздин театр флагман, локомотив андай эмне деп. Bizde Kırgızstanda 18 tiyatr. Arasında bardı 23 болот да, филармонияны кошсок, циркти кошсок. Биздин театр башка театрларга, биздин драма театрларга конкуренция боло албайт. Анткени биз жалгыз театрбыз. Биздин конкуренттерибиз бул Алматы шаары, Астана шаары, Владивосток болобу, башка шаар, опера балет театр бар шаарлар биздин конкурент да. Алар да кандай шарт. Мынакей жакында эле Владивосток шаарына балеттин балдары кетип калышты аяка. Анткени аяктан айлыктары биздин акчага салыштырганда где-то 40 000 сомго жакын экен. Дароо квартира берет экен. 5 жылдан кийин ошо квартираны приватизация кылып алат экен. Ошо кетип калышты. Биздин башкы балетмейстерибиз Талант Осмонов Анкарага кетип калды. Эми аларды айта албайсың, патриот эмес анда эме деп, анткени үй бүлөсү бар, балаларын багыш керектиги деп. Ошон үчүн айлык эмесе ошону өкмөткө да айтып атабыз, министрликке да айтып атабыз, ошону биздин театрыбыздын айлыгы өзгөчө болуш керек башка театрларга караганда. Ооба, бул ошол Алматы Астана театрынын айлыгына жакыныраак болушубуз керек да. Мына бүгүндө балеттин балдары менен сүйлөшүп аттым. Азыр аяктайм, карашы. Эмеде Казакстанда, Россияда кризис болуп атат. Эгерде биздин айлыгыбыз 20 000ге жакындап калса, ошактын баары тең кайра бизге келет эле азыр. Москвада эле 15-16 солисттерибиз жүрөт балеттен. Алматыда, Астанада, ошол Владивостокто айтып кеттим, башка шаарларда. Сон таланттуу балдар жүрөт. Бизде азыр балеттин труппабызда жартымысы гана 75 кишинин ордуна 40ка жакын кишибиз иштеп атат. Ошонун баарын кайра чакырып топтоп эмесек жакшы болот эле.
Ол бизде жаштарды стажировкага башка жака жөнөтүү боюнча дагы мындай бир аны кимдер чечиш керек негизи? Жок, аны да чечип атабыз акырын. Анткени мына былтыр ким Орозбек аны ал Италияга кетти, академияда окуп атат. Анан кийин кээ бир балдарыбыз кандай кетет да ошодон калып калышат. Анын калбаш үчүн мен аны менен контракт түздүм атайын. Атайын аны менен договор түзүп, контракт түзүп айттым да. Сен 2 жыл окуйсуң, 2 жыл тең айлыгың сакталат. Бирок сен кайра келишиң керек. Келбесең аны ошо акча менен кайра төлөп бересиң деп анча-мынча болсо. Ошого бардыңыздар да. Кармайлык деп атабыз. Анткени Жеңиш Исманов эле кетип калды. Көп тияктуу окуп жүрдү, өкмөт жардам берип атты. Ошойдон калып калды ошол жакта. Кээде конок болуп келип калат буяка. Каникул убагындабы жемдесе. Ошон үчүн жиберишибиз керек. Мына тилектиле кечээ мурда сүйлөштүк, каяка барып окусам, стажировка кылсам деп Мариинскийде айтты. Мен айттым, Мариинскийде барбайлы аякта. Анчалык эмес деңгээлде. Мариинскийде деле биздин балдар барып 3 ай жүрүп келишти го, бирок анда 3 айда деле эч нерсени үйрөнө албайт болуш керек. Италияга Мына биздин башкы дирижерубузду деле башка жактарга жөнөтсөк жакшы болмок дейм. Италияга барып ошоктон үйрөнүш керек. Акча каражат жагынан жардам беребиз буюрса, спонсор табабыз. Азыр жана театр жана опера жана балет театрынын достору деген клубду ачканбыз да. Алар да бизге жакшы жардам берип атышат буюрса. Ошон үчүн жиберебиз балдарыбызды, окусун, барсын, көрсүн. Андан тышкары менин бир максатым бар. Башка театрлардан дагы бияка педагогторду чакырып, бу жерден дагы сабак беришсе, биздин театрдан. Мен ушул сизге суроо берейин деп атам да, ушул чыгармачыл бул чынында чыгармачылык бул эч кандай бир саат менен ченелбейт. Чыгармачылык бул ар дайым көкүрөктө башта ушундай кайнап турат да. Театрда ушундай багы чыгармачылык абал ушундай болуп турса дейм да. О чет жерден музыканттар келип турса, бизден аларга барып турса, режиссерлордон чакырса эмне болбосун. Мисалы үчүн баягы бир жылы Көрөгулуну коюп атканда Анкарадан келген режиссер келгенде кадимкидей бир чыгармачылык маанай пайда болот иште эле дегендей да. Ошол ушундай иштерди канчалык деңгээлде жүрүп атат азыр сиздерде ушундай? Ал жөнүндө да ойлонуп атабыз. Анткени мына жакында Азербайжандан келишти. Газыбековдун 130 жылдыгын өткөрдүк. Айрда дирижер келди, ырчылар келип атышат. Биздин тарыхчылар, дирижерлор аларды көрүп, салыштырып, кандай экен бири-биринен опыт алышып, меташа бирок баары макталат биздин театрда. Мына мурдайын аркы күнү чоң театрдан, Большой театрдан балет солисттери келишти. Оркестрди абдан макташты, балет труппаны абдан мактап атышат. Бул абдан керектүү нерсе да бизге. Анан кийин ошо баарын тең өсүү пайда болот эле да ошондо. Өсүү пайда болот. Бирок бири-бирден биз солисттерди жибере алабыз. Бир-эки кишини стажировка. Баарын тең жибере албайбыз. Ошон үчүн аны көрсө ошол жактан бир педагогторду, мастерлерди чакырып, бизден ошол жерде мастер-класс берсек деп ошондой да ойлорум бар. Ал жөнүндө да сүйлөшүп атабыз. Бирок баары тең ошо акча каражатка такалат да. Ошон үчүн тыйын бир тапсак анчамча өзүбүз чакырам. Ой бар. Режиссер да, дирижер да керек болуп атат. Жөн эле концертмейстер, постановщиктер керек болуп атат. Анткени биздин концертмейстерибиздин ролу абдан чоң да, зор. Анткени мына опера театрында абдан чоң. Слава Марковна Окун деген бар эле, Нацаканова деген бар эле. Ошолор үйрөтүп чыгарышты. Болот Менжилкиев, бүт бардык артисттерибиздин баары тең. Ошол жанагы эле ноталарды ойноп бербей, бүт ролдун эмесин бүт баарын айтып берип, кандай айтыш керек, кандай ырдаш керек деп эметиши. Эми ошондой педагогторду чакырышыбыз керек. Ойлор бар андай. Абдан жакшы экен. Азыр биз дагы бир музыкалык чыгарма угуп алып туруп анан көрсөтүүбүздү уласак, бул чыгарма дагы эле ошол хордук чыгарма болуп эсептелинет. Бул биздин маэстронун ошол былтыркы жана массалык деп атпайбызбы, ошол концертинен алынган эле, андан көрсөтүүнү улайбек.
Мына ушундай массалык хорду биз учурунда Союз кезинде көрчү элек. Анда биздин баягы дасыккан белгилүү дирижерлорубуз Кеңеш Алиев, Сатиев, Юсупов агайларыбыздын көзгө элестеп атат да. Мына ошондон кийин ушунчалык чоң хорду көрө элек элем. Бул ошол Каракулдун ошо юбилейлик кечесине тартылып алынган. Куттуктайбыз. Эми биздин маек өтсөк, айтсаң, бул мына жаштар, сиз да кошулуп айтсаңыз, биздин кээ бир учурда биздин жаштарды репертуар канааттандырбагандыктан дагы кетип жаткандар бар да. Биздин театрда жүрүп жаткан мына азыр жетекчилер көзүнчө айтсаң болот. Мындай репертуар канааттандырабы сенин чыгармачылык мүмкүнчүлүгүңдү толук ачканга? Кандай бир ойлоруң болсо? Жакшы эле, бул жерде бир аз сиз интрига жасап койдуңуз бет. Жок, эми жок, эми баары эле чыгармачылыкта болуш керек да. Аябай жакшы, Кудайга шүгүр. Колдон келишинче биз, мисалы, жаштар жанагы бизге берилген задачаны аткарганга, жаттаганга, партиялар жаттаганга аракет кылып атабыз. Жетекчилик жактан болсо, ошол жана айтылып кеткендей эле жаңы спектакльдер, буга чейинки коюлган репертуардагы жаңы буга чейин коюлган спектакльдер коюлуп келет. Анан мен үчүн айта турган болсом, жакшы эле, Кудайга шүгүр, жакшы партияларды ырдап, жаттап келатам. Анан сиз жана башында айтып кеткендей, улуу муун менен жаш муундардын азыр ортосунда жакшы мамиле десем болот. Буга чейин болгон экен, биз дагы сиз өзүңүз сөз бекеринен айтылбайт да, буга чейин болуп келген нерселер бар. Азыр мына бизде агайларыбыз өздөрүнүн жакшы акыл насааттарын айтып, кеңештерин айтып, моундай ырда, тигиндей ырда деп жакшы жол көрсөтүп, ошондой бир жакшы мамиледе эле келатабыз десек болот. Андан кийин көп эле жаңы коюлуп аткан операларга көбүнчө жаштарга басым жасалат. Буга чейинки жана былтыр бир 2 жыл болуп калды. Дон Жуан операсы коюлганда дагы көбүнчө жаштар коюлду. Бул азыркы жаңы коюлуп аткан Князь Игорьда дагы жаштарга басым жасалып атат. Эми арызданганда кандай дейсиз? Андай деле эчтеке жок. Баары Кудайга шүгүр. Баары бир мына вокалисттер бул репертуар канчалык көп болсо, ошончолук ачык ойдон калат. Баары тойбойт. Муну ырдасам, уже консерваторияларда окуп, чоң окуучуларда окуп аткан эле любой солисттен сурасаңыз, кайсыны айтат? Бүт ырдап бүттү. Жок, дагы момунарды айтып берем дейт. Бул баягы жанатан бери айтып атты, конкуренция деген болуш керек. Вокалист деген кандай? Вокалист деген өмүр бою иштеш керек да, өмүр бою өзүнүн голосу менен иштеш керек. Антпесең вокалист боло албайсың. Эгерде спектаклдин алдында, мисалы үчүн 1 жума мурун, 2 жума мурун уже концертмейстер, дирижерлор менен иштей баштайбыз. И заодно голосун да ошо өз калыбына туруш керек да, постоянно. Анан тилек айтып эми дагы мен оюн билип турам. Дагы болсо, дагы чоң репертуар. Ал үчүн мына Болот Салбарович атат мына. Айтсын, колдон келсе, өкмөт жардам берсе, жакшы опералар болот эле. Мына көп жылдан бери быйыл биринчи жолу премьер-министр өзү келип, мына жана театрдын алабалы менен таанышып кетти. Театрдын ичине подвалына чейин, 5-этаждан подвалга чейин карап, жанагындай 9 миллион. Бул деген оңой акча эмес, 9 миллион. Бирок эгерде дагы акча берсе, биз жаңы операларды чыгарат элек, кадимкидей. Кечиресиз, мен агага кошулуп коеюн. Тилеке конкуренция деп атпайбызбы? Кээ бирөө конкуренцияны туура эмес түшүнөт да. Конкуренция болмойынча мында чыгармачылыктан кекеле чыгармачылык башка эч нерсе өспөйт. Биринен бири баягы салыштырмалуу бири-биринен мен атаандашуу, бул чыгармачылык ачан атаандашуу деген баягы бири-бирине көрө албастык эмес. Чыгармачылык атаандашты туура кабыл алыш керек да. Бири-бири менен конкурент болгондо гана өсөт бир нерсе. Бир орунда тура берсе, мен кыйын экен, мен жакшы экенмин деген болбойт ал. Бири-бирине салыштырмалуу болгон конкуренция деген абдан жакшы нерсе да. Амбиция болуш керек. Бирок ал мындай бир багытка туура кабыл алыш керек. Молдосов менен Калай Молдосов менен аталын жасаганбыз. Мына коебуз дегенде коюлбай калды. Дагы ошол акчанын эмесинен. Акчанын жоктугунан. Анан ордуна паяц операсына санадет болдук. Мен деле азыр айыптан кейип жүрөм. Мен деле эгерде яган ырдап калсам, мен деле жакшы бир деле
немеге жетпес. Эми Бирок баары сага карабастан быйыл көп спектакльдерди кайра баштан иштетип чыгардык. Мына көп жылдан бери Евгенийден жүрүп алган. Таны кайра чыгардык. Айда көп жылдан бери жүрүп алган, аны чыгарып атабыз бүгүнкү күнү. итальянча кайра. Бардыгы санап көрсөк, биздин репертуарда 14-15 опералык гана спектакль бар экен. Ошончо эле 14-15 балеттик спектакль бар бүгүнкү күндө. Ошон үчүн кеңейип келатат. Ушунун баарын сакташ керек да, анан акырындан жагаларды эметесек, өтө деле көп жасап жиберсек деле баары бир биз аны кое албайбыз баарын. Туура айтасың. Бирок эми жаштарга азыр жол иштейин десе жол ачык. Мына мисалы үчүн жаштар өзүлөрүнчө мында топ алып алып флешмоб жасап атышат, өзүлөрүнчө жанагы концерттерди уюштуруп атышат. Көп эле концерттерди көрүп атпайбыз. Биздин Малахи залында, консерваториянын залында жаштарга иштейин десе менимче иштегенде ошо жана тойбой атат дегенбиз. Опера бул башкача да. Опера башкача. Албетте. Операдан ушундай бир спектакльдерди чыккандан кийин кадимкидей адам бир үстүңөн бир тонна жүк алып салгандай ошо жеңилдеп каласың да. Операнын ошон үчүн бул баягы итальянча которгондо турут, эмгек деп ошондон чыккан да опера. Bir кезде Союз учурунда дагы кайрылалы биздин ошол улуу артисттерибиз чет жерлерге барып биздин ушул академиялык искусствону жайылтып, гастролдоп келишчү эле да. Мына бушул жанрды бизде ушундай чет жерге гастролдоп барганга азыр мүмкүнчүлүктөр канчалык асса болот келечекте. Айтып кетпедимби? Биз ошол кезде мен хорду жаңы эле жаш бала болуп иштечү элем. Керим деле билет, Арал деле билет. Советтер Союзу убагында жыл сайын мына июль-август айында бүт театрда 500 канча киши самолетко отуруп башка шаарларга барып жактан бир ай гастролдочу. Барнаулга бардык, Новосибирскке, Свердловский, Москва, Киев мен деле билгеним. Ошо шаарларга барып, биздин театрга башка шаарлардан келишчи. Ошондой обмен болчу да. Эми азыр акча каражатына карата болбой алды. Эң акыркы жолу мына мен ошондо Түрк Союдун башчысы Дүсөн Касиев менен сүйлөшүп ошо көрөгүлүндү биздин театрдан койбодук. Ошондо гастролго чыктык, Алматыга бардык, Анкара, Баку шаарына барып келдик ошо акыркы жолу. Ошол мен сөзүмгө алчу, мен дагы ошондо аралашып калгам. Ушунчалык театрдын мындай бир өсүүсү абдан байкалды да. Канчалык биздин өзүбүздүн деңгээлибизди дагы көрдүк. Аябай Азербайжандар аябай макташпады ошондой. Биздин улуттук операны алып келип койгонуңар, анан кийин аткарууна ушунчалык бийик деңгээлде аткардыңар. Чоң рахмат деп эле аябай көрүүчүлөр. Мактанып эле коюн, ушундай көрөгүлүнү биздин солисттер аткарганда канчалык ошончолук музыкалык көрөрмандары, публика ушунчалык ыраазы болушпады болду. Барыңыздар билесиздер. Бакуда эң ответственный спектакльди жалаң биздин солисттер аткарган. Анткени эң жоопкерчиликтүү жер болчу да. Мына ушундай биздин деңгээлди көрүп туруп анан чынында ошондо мактаныч абдан болгон менде дагы. Ошон үчүн мындай чоң гастролго чыгайлык десек, азыр кайра ошо акча каражатында такалып калатабыз. Бирок опера театры өзү чоң театр да абдан. Бир жака гастролго чыгалтсак, мынакей 70-80 киши оркестр, 60га жакын хор, солисттер. Чакан баягы бир кезде биздин Сапар ага баштап барган гастролдор бар эмес беле? Чакан мындай бир ошого ылайыктап туруп барса, кичинекей мини спектакльдер кылып, мындай бир концерт номер кылып. Оркестр жок, мындай чоң хор жок эле, кичинекей 20-30 киши болуп алып чыгышчу. Аршын аланда алып барышчу да спектакльдерди. Аста-секин кулуктуда, андайларды биз жасайбыз. Буюрса, мынакей жакында Токмок шаарына барган жатабыз май айында. Ошо тегерек четтин баардыгында чыгабыз кичинекей гастролдорго. Бирок мындай чоң гастролго чыксак, мында көрөбүз го. Мүмкүн Алмата менен деле сүйлөшсөк, ошол директор менен сүйлөшсөм, жакында барып жолугуп бир сүйлөшөйүн деп атам. Мүмкүн ошо Алмата менен жок дегенде алмашсак дейби деп. Сиз айтып атпайсызбы азыр кичинекей состав менен деп. Бул жана кичинекей майда спектакльдерди ошентип барсак болот. Азыр Князьигерге же болбосо Кармен, Аида окшогон спектакльдерди биз чоң состав менен койбосок болбойт. Аз коллектив менен болгондо ал
болбой калат андай спектакль. Негизи бул чынында Алматы театры абдан бизге жакын, ыңгайлуу, барып келип иштесе дагы мындай абдан мындай чыгармачылыкка дагы оң таасирин тийгизмектен ошол абдан туура ой болгон экен. Сүйлөшүп атабыз алар менен кандай кылабыз, эмне кылабыз деп. Эми көп нерсе жана көрсөтүүнүн башында айтып кеткендей, көп нерсенин баары каражатка байланыштуу болуп атат. Кургак сөз менен кээде эч нерсени жасай албайсың. Көп кемчиликтер бар. Мына ошол эле тиги өзүбүздүн артисттердин кийими, концерттик кийимдери, мисалы үчүн музыканттардын кийими биз айрым учурларда съемка кылып калганда өзүбүздүн оркестрдин тиги кийимдери жок. Ошол тартууга туура келет. Кээ бири жынсыча отурат, кээ бири мындай академиялык мындай театр болгондон кийин баардык ошол тартип сакталыш керек да. Мына ошол каражат, алдагы каражат, ошонун баарын айланып келип эле каражатка калып атпайбы? Бирок биз эң негизги ошо биз баары эл үчүн иштеп атабыз да, ошо көрүүчүлөр үчүн. Эгерде театрдын залында канчалык көрүүчүлөр көп болсо, ошончолук театрдын деңгээли бийик экени көрүнүп турат да. Ошон спектакльдер көбү болуп, репертуар кенен болуп турганда элге келиш керек да, элге келип туруш керек. Ошон үчүн биз ошо репертуарыбызды, спектакльдерибизди көбөйтөлүк деп атабыз. Азыр жума сайын 4-5 спектакльге чейин болуп атат. Анткени жуманын ортосунда биз школдор үчүн, вуздар үчүн атайын заказной спектакльдерди өткөрүп атабыз, коюп атабыз. Анткени алар келечектеги биздин ошо угуучуларыбыз да. Эми биздин убактыбыз чектелүү, тилекке каршы. Андыктан биз көрсөтүүнү аяктаганга мажбурбуз. Эми айтып келгенде биздин элибиздин маданиятын, интеллектисин көтөрүүдө биздин ушул опера балет театрынын эмгеги абдан зор. Албетте алдыда көптөгөн кыйынчылыктар бар. Ошого карабастан мына театрдын ар бирибиз эле баягы театрда өзүбүздүн жеке амбициябызды көтөрүп бир командалык мына жетекчиликке бир азыр жетекчиге караганда ар бирибиз өзүбүз көп нерсе жасасак, мына ошондо иш болот го деп ойлойм да. Ошончо командалык духка биригип, анан бир чоң иштерди күтөбүз сиздерден. Иштериңиздерге ийгилик. Ал эми биз көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Кийинки көрсөтүүдө жолугушканча жакшы калыңыздар.